Биздин үй бүлөдө 8 бир тууганбыз. Мен үйдө эң кичүүсү элем. Мектепти жакшы окугандыктан университетке ошол 15 жашымда студент болуп кирдим. 3-курска келгенде мен 17-ге чыгып калган элем. Бул мезгилде бир жигит менен сүйлөшүп, анан турмушка чыгып кеттим. Үйдөгүлөрдүн каршылыгына карабастан, анткени ошол учурда ойлогом турмушка даярмын деп. Бирок биз 6 жыл жашагандан кийин ажырашып кеттик. Тобузда бир уулубуз бар эле. Ажырашып кеткенден кийин мен кимге барып кантип жардам сурашты билген жокмун. Анткени ата-энеме барып айта турган болсом, ата-энем сен өзүңдүн каалаганыңа турмушка чыккансың деп урушу мүмкүн эле. Классташтарыма, группалаштарыма дагы айта алган жокмун. Анткени эгерде аларга айтсам, алар башкаларга айтса, мени кандай карашат деген ушундай ойлор болгондуктан. Анан кимге барып кайрылыш керек деген ушул кыйынчылык менен жүргөндө мага троллейбустан бир бала жолугуп калды. Ал бала колуна бир 5-6 китеп кармап алыптыр. Анан ал менден суранып калды: "Китепти кармап алгылачы" деп. Мен ошол китептерди алып, барактап карадым. Мага жакты. Анткени бир китептин ичинде сүрөтүн дагы элестете алам. Китептин сыртында колдун сүрөтү бар, анан колдун ичинде шариктер кармап турат, анан ар бир шарикте суроолор бар экен. Китептин аты "Эң маанилүү суроолор" деген китеп экен. Китептин ичиндеги суроолорду ачсам, как будто менин ичимдеги суроолорду айтып аткандай. Анан тиги бала сурап калды: "Китептер жактыбы?" деп. Мен бала чагыман эле китеп окуганды жакшы көргөндүктөн, "Ооба, жактым. Эгер жакса мага белекке бересиңби?" деп сурадым. Тиги бала "Ооба, берем" деди. Ошо аялдамага келгенде биз түшүп калдык. Тиги бала жолду карата мага Кудай сөзүн айтып атат. Бирок мен көп нерсени түшүнө алган жокмун. Ошол анын айтып аткан учурда менин максатым китеп алыш керек эле. Ал ичинен ошол 2 китепти тандадым. Мен "Эң маанилүү суроолор", анан бирөөсү ошол сүрөттөрү менен жазылган, бул ыйык китеп экен балдар үчүн. Ошол 2 китепти алып келип, анан үйдө окудум. Ошол окуган учурда мага тиги бала өзүнүн адресин калтырып кеткен. "Эгерде сенде суроолор пайда болсо, анда келсең болот ушул адрес боюнча" деп. Бир жумадан кийин адрес боюнча мен баланы издеп бардым. Анан ал жерде жазылып туруптур, ошол үйдүн сыртында баардык элдердин сыйынуу үйү деп. Ал жерден тиги баланы сурадым. Азыр келет деп айтышты. Мага ошол жердегилердин баардыгы тим эле башкача көрүндү. Алардын ичинде эч кандай проблема жоктой, мени тааныган адамдай кубанып кабыл алганы мага аябай жакты. Мен ушинтип ойлодум: ушул дүйнөдө дагы ушундай проблемасы жок адамдар барбы деп. Анткени менин ичимде проблема чечилбей аткан эле. Кантип жашайм, мындан кийин эмне болот деген проблемалар болгондуктан. Ошол кезде мага айтышты: "Азыр уже чогулуш башталат, жүргүлө, киргиле" деп. Анан кирсек, орундуктар бар экен. "Келгиле отурабыз" деди. Анан "Келгиле чогуу сыйынабыз" деди. Анан алар жөн эле өздөрүнүн тилинде кыргызча эле үндөрүн чыгарып сыйнышты. Алардын сыйынуусу мага аябай жакты. Андан кийин "Келгиле Кудайды даңктайбыз" деп китептеги ырыларды ырдап башташты. Ырдап баштаган учурда мага ырылар аябай таасирин тийгизгендиктен менин жүрөгүмө жакты. Анан мен көзүмөн ушундай жаш чыгып баштады. Мен өзүм эмне ыйлап атканын өзүм деле түшүнгөн жокмун ошол учурда. Ага чейин мени чакырган бала уже келип калган эле. Ал менден сурады: "Баары жакшыбы?" Мен айтып атам: "Ооба, баары жакшы." Анан Кудайдын сөзүн айтты бирок мен жакшы түшүнө алган жокмун ошол сөздөргө. Бирок түштөн кийин жаштардын чогулушу болот дегенде, жаштардын чогулушуна мен катышам макул деп айттым. Жаштардын чогулушуна катыштык. Анан жаштардын чогулушу дагы мага аябай жакты. Анан ошол кезде мага библиотекасынан 2 китеп алып беришти. Бирөөсүнүн аты "Инжил", экинчиси "Кантип Кудай менен тынчтык тапканга болот" деп. Мага бул китептер аябай жакты. Үйгө алып келдим, китептерди окудум. Ошол "Кантип Кудай менен тынчтык тапканга болот" деген китепте мен так уже түшүндүм да. Адамдардын баардыгы күнөөкөр. Ооба, мен башкаларга караганда өзүмдү канчалык жакшы деп эсептесем деле, бирок Кудайдын алдында мен күнөөкөрмүн. Ошол күнөөмдүн айынан мен Кудайдан бөлүнүп калганмын. Бирок мен канча намаз окусам дагы менин күнөөм кечирилбейт. Анткени Кудай ал менин күнөөмдү кечириш үчүн Ыйсаны жөнөткөн. Ыйса менин күнөөлөрүм үчүн өлүп, анан кайра тирилген. Анан эгерде ким Ыйсаны кабыл алып, ага ишенсе, анын күнөөсү кечирилет, ал түбөлүк өмүргө ээ болот. Ушундай окудум. Анан эң акырында сыйынуу бар экен. Эгерде сен кааласаң, ушундай сыйынсаң болот деп. Анан жөнөкөй эле сыйынуу. Жараткан Кудай, сенин алдына кылган күнөөлөрүм үчүн кечирим сурайм. Менин күнөөм үчүн Ыйса өлүп тирилиптир. Мен ишенем, мен кабыл алам. Менин куткаруучум бол, менин теңирим бол деген.
ошондой сөздөрдү окуп анан ичимде күрөш жүрдү. Кантип эле ушинтип сыйынып койсо күнөөсү кечирилип калат деген нерсе. Китепти аягына чейин окуп бүтүп анан китепти жаап уктап калдым. Анан эртең менен жумушка барышым керек. Ошол учурда мен университетте мугалим болуп иштешим, бирок ичимде каалоо пайда болду, сыйыныш керек. Ошол сыйынуу менен ачып аябай сыйынгым келди. Анан китепти ачып сыйынып баштадым. Кудай, чындап эле сенин айткандарың ушул жерде чындык болсо, анда мен кабыл алам. Мен кабыл аламыйса менин куткаруучум болсун, менин теңирим болсун деп кабыл алган учурда менин жүрөгүмдө ушундай тынчтык келди. Асмандан бир жылуу бир нерсе менин ичиме киргендей болду. Мен өзүм башкача сездим. Анан сыртка чыкканда адамдардын баардыгын эле кучактагым келип, баардык адамдар менен мындай жакшы сүйлөшкүм келип калды да. Анан ошондон баштап жыйынга барып баштадым. Кудайдын сөзүн окуп баштадым. Анан менин жашоомдун өзгөрүлгөнүн көрдүм. Чындап эле Кудай тирүү. Ал менин күнөөмдү кечирди деп. Анан Инжилди окуган учурда Инжилден ушундай сөздү окудум. Баардык түйшүк тарткандар, баардык кыйналгандар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем деген. Анан ошол тынчтыкты чындап эле Кудай мага берди. Ошондон баштап 1 жылдай мен университетте иштедим. Андан кийин чечим чыгардым, мен Кудайга кызмат кыламын. Мен чындап эле мага окшоп Кудайды издеп жүргөн канча адамдар бар, канча кыйналып жүргөн адамдар бар. Ошондуктан мен аларга кызмат кылышым керек деп чечим чыгардым. Мына ошондон бери 20 жылдай өтүп кетти. Кудайга кызмат кылып келатам. Мен абдан кубанычтамын. Ушул убакытка чейин Кудай менин баардык сыйынууларымды угуп, жооп берип аткандыгы үчүн, жана эң негизгиси ошол менин жүрөгүмдү өзгөрткөн үчүн. Анткени мурун башкаларга караганда өзүмдү жогору эсептеп текебер болгон болсом, тескерисинче Кудай башкалардын алдына моюн сунуп, момун болгонду үйрөттү. Башкаларга кызмат кылганды үйрөттү. Азыр жолдошум менен чогуу кызмат кылам. Анткени ошол ишенип калгандан кийин 10 жылдан кийин Кудай мага ишенген жолдош берди. Азыр экөөбүз чогуу кызмат кылабыз. Жолдошум 2 балам менен. Кудайга ыраазычылык айтам ушул убакыт үчүн. Амин.